Давай, давай. Нарынгышы фестивалінің чектеріндегі бұл ойындар Ақтал районындағы Ақтал айылында өткөрілді. Анда өрөндегі 8 айылдың өкілдері күш сынашып, аздыр көптір жергілікті көрермандардың көңілдерін бұрды. Өзіңіздер күбө болып жатқан хоккейден чықары чана-жана лыжа жарышы да уюштурулган. Тилекке каршы алыс көрөндө өтө чоң демилгемен өткөрүлгөн бул кызыктуу турнирде кем катчылар боло сезди. Башкасын айтпаганда дагы мына мондай тиешелүү шаймандардын жоктугу мындагы ойшарды бир топ кыйын кырдаалга калыкты. Звенит в ушах лихая музыка атаки. Точнее отдай на клюшку пас, сильнее ударь. Биринде бар, экинчисинде жок көрдүштөгү күч сынашуулар өтүгүң тар болсо, дүйнөнүн кеңдигинен анча пайда жоктугун ташка тамга баскандай тастыктансыды. Баарда көз жумганда да көк жалтаң муз үстүндө, бутунда коньки жок. Талап кылынган жабдыктын ордуна тал теректи колдонуу дегеле акылга сыйбас. Сыягы боло берет турмушта, айрыкча кыргызда деген ушул окшобойбу. Жада калсам мындай тал менен токойдон кыйкел ойноп атабыз. Специальный өзүбүздүн клюшкалар жок. Жада калса мына өтүк менен ойноп атабыз. Конькибиз жок. Ушундай аргасыз ойноп атабыз. Анткемнен бар жогуна карабай, райондун деңгээлиндеги күч сынашуулар атайын ат тартып келишкендердин зор кызыгууларын жараткандыгын таанып кереги жок. Тескерисинче ар бир беттешүү колдоого алынып, сүрөөлөргө чек болбоду. Жокчулук менен тарсыктын коштосундагы турнирдеги жылт эткен мындай жагымдуулук кышы катаал, кары калың алыскы аймактагылардын спорттун кышкы түрлөрүн кеңири жайылтууга эки көздөрү төрт экендигинен кабарлагансыйт. Бизде алыс көрөн болгондуктан кар калың жайт, лыжа, коньки тепсек болот. Шаймандардын жетишсиздиги багы спорттук атайын специальный эмелер жок болуп атат да. Болсо биз дагы ушундай лыжа теп, коньки менен хоккей ойногонго кызыгуу пайда болуп калды. Быйыл ошол ар бир өзүнүн колунан келген шаймандар менен чыгып атат. Кудайым буйрса мындан дагы кызыгуу пайда болсо, кийинки иш-чараларыбыз мындан дагы жакшы деңгээлде өтөт деген ойдобуз. Дейинкisi тутумуна ушул Актал районуна кирген Нарын облусунда спорттун кышкы түрлөрүн өнүктүрүүгө табият өзү тартуулаган бардык шарттар бар экендигин жакында эле атайын иш сапар менен Теңир Тоо жергесинде болушкан француздук адистерде баса белгилешкен. Алар өздөрүнүн 10 күндүк кыдырууларында негизинен лыжа базаларын курууга ыңгайлуу участкаларды изилдешип, ат башы жана Нарын райондорундагы эки тилке көңүлдөрүнө төп келди. Андыктан жогоруда элдик демилгенин демин суутпай, ар тараптан колдоого алуудан утуш чоң. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР, Актала району.